Салам достор, АХКЖ өзүнө өнүктүрүү каналына кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен өтө маанилүү тема туурасында сөз кылабыз. Эмне үчүн мен башкаларда эмесмин? Бул тема сизге таанышпы? Астында комментарийге жазсаңыз болот. Эмне үчүн бул маселе абдан маанилүү? Анткени биз өзүбүздү дайыма башкалар менен салыштырып жана ушул адат менен жашаганда бул биздин ичибизден кыйратуучу күчкө ээ. Эсиңизде болсо керек, бала чагыңызда эстеп көрсөңүздөр, бизге дайыма мындай деп айтышчу. Элдин балдары эле баладай, ушу менин балам эле бир башкача. Же болбосо баланчанын баласын, балантүкүнчөнүн кызын карачы, сен анан толтура комментарийлер кетет. Же болбосо тиги кошуна мынтиптир, бул кошунанын баласы мындай кылыптыр деген сыяктуу дайыма бизде мындай салыштыруу аркылуу мотивация берип, салыштыруу аркылуу шыктандыруу берип келишкен. Тилекке каршы бул мотивация, бул шыктандыруу биздин чоң жашоодо тескери эффект, башкасында зыяндуу эффект берет да. Эмне үчүн? Анткени биз дайыма өзүбүздү башкалар менен салыштырганга көнүп калабыз дагы, өзүбүз менен өзүбүздү эмес, башкалар менен дайыма салыштырып, өзүбүздүн жашообуз эмес, башкалардын жашоосу менен жашаганга өтүп калабыз тилекке каршы. Бул эмне үчүн кыйратуучу күчкө ээ? Анткени биз өзүбүздүн күчтүү жактарыбызды, өзүбүздөгү бар болгон мүмкүнчүлүктөрүбүздү, өзүбүздө болгон ресурстарыбызды мындай баасын төмөндөтүп карайбыз. Анткени биз дайыма жашоодо сөзсүз түрдө бизден акылдуу, бизден сулуу, бизден бай, бизден ресурстуу, кыскасы сөзсүз түрдө бизден мыкты адам дайыма табылат да. Анан эң кызыгы, биз башкалар менен өзүбүздү салыштырганда биз дайыма мындай бир эле адам менен баардык жагыбызды салыштырбайбыз да. Бунун салыштыруунун эң мындай кыйраткыч күчкө ээ бир өзгөчөлүгү мына ушунда да. Биз мисалы өзүбүздүн сырткы келбетибизди башка бир сулуу, бизден сулуу адам менен салыштырабыз. Өзүбүздүн акыл дараметибизди, же болбосо интеллектуалдык кандайдыр бир жөндөмдүүлүктөрүбүздү адам менен эмес, башка интеллектуалдык деңгээли бизден алда канча жогору адам менен салыштырабыз. Өзүбүздүн материалдык абалыбызды ал адам менен эмес, дагы үчүнчү материалдык абалы абдан бизден алда канча жогору башка адам менен салыштырабыз. Кыскасы бул эмне деген түшүндөр? Бул ар кайсы образдан биз өзүбүзгө жетпеген кемчиликтерди, же болбосо бизге жетпеген нерселерди терип туруп бир идеалдуу образды алабыз дагы, анан ошол образга мен татыктуу эмесмин, ошол образга мен дал келбейм деген кандайдыр бир жалган кыйратуучу ишеним, же болбосо ынаным, же болбосо установка деп коебуз го, орусча бир программа пайда болот да. Бул эмнеси менен коркунучтуу, эмнеси менен кооптуу? Анткени бул жашоодо идеалдуу адам, идеалдуу образ болбойт да. Адам бардык жагынан мындай төп келген, бул жашоодо андай нерсе жок. Адам эле эмес, жашоодо негизи эле идеалдуу эч нерсе жок да. Демек, эгерде биз ошол куруп алган идеал менен жашасак, демек бул эмне үчүн кыйратуучу күчкө? Анткени ошол нерсеге жетүүгө мүмкүн эмес. Дагы анан биздин көмүскө аң сезимибизде алсырай баштайбыз. Анткени ага жетүү мүмкүн эмес. Өзүбүзгө болгон ишенимибиз төмөндөйт, өзүбүздүн ресурстарыбыз азаят, өзүбүзгө болгон мындай сын пикир абдан күчөйт. Анан эки колубуз шалдайып түшөт дагы, мен баары бир ал нерсеге жетпейм, мен баары бир андай боло албайм деген орусча айтканда бир отчаяние, айласыздык пайда болот дагы. Анан бул биздин жашообузду акырындап кыйратып жүрүп отурат да. Эгерде биз мындай реалдуулукка кайрыла турган болсок, мисалы үчүн ошол биз сулуу деп суктанган, мен эмне үчүн андай боло албайм, карачы кандай сонун сулуу деген адам менен биздин башка параметрлерибиздин баардыгын эгерде ошол адам менен салыштыра турган болсок, сиз өзүңүздү аныкына караганда балким жогору позицияда табышыңыз мүмкүн да. Себеби бир адамгадын балким сырткы келбети приоритет болушу мүмкүн, артыкчыл, ал ошол нерсеге фокус жасайт. Же болбосо ал адам өзүндөгү кандайдыр бир комплекстерди ошол сырткы кээптеси менен компенсация кылып ошол менен жаап келиши мүмкүн. Же болбосо
сиз каалаган машина тепкени, сиз каалагандай кирешеси бар адамдын жашоосунун башка чөйрөлөрүндө сиз күтпөгөн же болбосо сиз таптакыр каалабаган кандайдыр бир башка кемчиликтер, башка боштуктар болушу мүмкүн да. Ошондуктан бир кандайдыр бир идеалдуу, ар кайсы адамдын жакшы жактарын чогултуп келип бир идеалдуу образ түзүп туруп, анан ошого мен эмне үчүн андай эмесмин, мен эмне үчүн башкалардай эмесмин деп салыштыруу, бул өтө кыйраткыч күчкө. Мен жана башында айтып кеткендей, эң мыкты салыштыруу бул кандай салыштыруу? Эң мыкты салыштыруу бул бүгүнкү мен менен кечээки мен айырмасы кандай? Кандай өсүү болду? Кандай жетишкендиктер болду? Кечээкиге караганда мен эмне үчүн бүгүн акылдуураакмын? Кечээкиге караганда мен эмне үчүн бүгүн ресурстуураакмын? Кечээкиге караганда менин айланамда кандай багы мыкты адамдар, мени өстүрө турган, мени өнүктүрө турган адамдар бар деген сыяктуу салыштыруу бул эң мыкты салыштыруу. Анан эгерде таптакыр, албетте дароо эле бул көнүп калган адаттан бир күндө баш тартуу мүмкүн эмес. Эгерде сиз дароо эле салыштыруу адаттан баш тарта албасаңыз, анда салыштырууну негативдүү эмес, позитивдүү маанайга өткөргөнгө аракет кылыңыз. Бул эмне дегеним? Негативдүү салыштырууну биз жана айтып кеткендей, мен эмне үчүн андай эмес, мен андай кыла албайм деп адам багы өзүн жемелеп, өзүн сын пикирге түрткөн салыштыруу. Ал эми позитивдүү салыштыруу, мен кандай кылсам ошол нерсеге ээ болом. Мен кандай кылсам ошондой болом. Көрдүңүздөрбү? Эки башка суроо. Мен эмне үчүн андай эмесмин? Бул кыйратуучу күчкө ээ. Мен канткенде ошол нерсеге жетем, же мен канткенде ошондой болом деген бул адамды өстүрүүчү, же болбосо позитивдүү салыштыруу. Ийгилик.